баары бир бизнеске катышат экенбиз. Ким эртең менен тишин жууган жок бүгүн? Баары жууп турат, значит. Мен деле жуудум, мен колдоп көтөрөйүн дедим да эч ким жок. То есть баардыгыбыз эртең менен тиш жуудук. Мерде азыр 30 адам отурган болсок, примерно ар бирибиз тиш жууйбуз. Ар бирибиз баш жууйбуз. Кризис болуп атабы, акчаңыз барбы, жокпу, сиз тиш жуушуңуз керек. Башыңызды жуушуңуз керек да. Акчам жок эле деп башты жуубай жүрө бербейсиз. Баары жууш керек, шампунь керек, самун керек, кир жууйсузбу, тиштерди жууйсуз. Ушул сыяктуу нерселерди баары сатып алуучу катары кайсы бир жерге барып биз колдонуп атабыз да. Акча кетип атат сиздин чөнтөгүңүздөн, правильно? Эми сиздин тааныштарыңыз колдонуучу, сиздин туугандарыңыз колдонуучу, сиздин куда сөөк, бардык адамдар колдонуучу катары кайсы бир бизнеске катышып атат. Көбүнчө биз түшүнбөгөн нерсе ошол традиционный бизнесте жүрөт экенбиз да, мына колдонуучу катары. Мисалы, базардан же магазинден зубный паста алсаңыз, мына базар магазин десек да, ошол зубный паста мына өндүрүүчү 40% баасы менен чыгарат экен. Сиздин колуңузга жеткенге чейин ошол 100% баа менен жетет экен да. 100% баа. Эч кимге секрет эмес. Базарда сатып аткан адам үстүнө акча кошуп сатат. Билесиздер аны? Магазинде да үстүнө акча кошуп сатат. То есть ошол мына каяка кетти? 60% акча жоголуп кетти да, сиздин чөнтөгүңүздөн кетти. Каяка кетти? Крупный оптовик, мелкий оптовик, реклама, розница деп ушу ортодогу адамдардын чөнтөгүнө биз ошолорду байытып, ошолорду төлөп атат экенбиз. Ишенем, ишенбейм, жагат, жакпайт, бири дагы өтпөйт да. Эми биз сетевой бизнес дегенде не жөнүндө сөз кылып атабыз мына? Колдонуучудан товарды аласыз, прямой колдоносуз. Ортодогу 60% акчаны биз чөнтөккө экономить этип калсак болот, биринчиден. Экинчиден ошол 60% акчаны акырында биз иштеп таап баштасак болот экен өзүбүз. Бул биринчи мезгилде аз гана акча болот. Анан убакыт өтүшү менен бул аябай чоң акчага айланышы мүмкүн да. Дальше. Эми эмне үчүн бул идеалдуу бизнес? Биринчиден бул минимальный расход менен бизнес кылса болот. Базарда бизнес кылып көргөндөр барбы? Базарда бар, базарда. Мисалы, замрежеле, простой эле мындай. Мисалы, канча сом менен бизнес баштаса болот, мисалы, базарда? Минимальный. Эң туура жооп өзү. Эми канча көп болсо ошончо жакшы. Эми минимальный канча болот, минимальный мисалы? $1000 жогору, минимум. $1000 азыр мындай эле болуп калды. $1000 бир стол коесуң, жарым мешок семечка аласың, 2 блок жвачка аласың, 2 блок сигарет аласың, башка эч нерсе кетпейт го өзү. Ол дагы мындай несерьезный бизнес болот. Даже традиционный бизнесмен занимается деп турган болсоң, $1000 бул традиционный бизнесте несерьезный акча. Өзү аз акча өтөт. А бирок мына работает бир малых расходов. Бул жерде тоже акча керек, бирок жаңы традиционный бизнестегидей чоң акча эмес. Минимальный расход менен сен чоң бизнес баштап алсаң болот экен да. Эми уникальный продукция дегенде биздин компанияда 300дөн ашуун продукция түрү бар. Ошол эле базарда иштеп жүргөн же магазин иштеп жүргөн адам бардыгы билет, канча ассортимент көп болсо ошончо бизнес жасаганга жеңил болот. Көрдүңүзбү? Мына көп да продукция. Эми риск банкротство жок, сизге керек кана нерсе аласыз. Мисалы сизге зубный паста керек, ким эле сиздин атыңыз? Айсалкын же зубный паста керекпи? Зубный паста түгөнгөндө сиз кредит аласызбы? Зубный паста алам деп. Үйдө зубный пастаны түгөнүп калса сиз банкка барып кредит алып келесизби? Зубный паста алайын. Жок. Ушундай. Айсалкын эже гана ушундай экен, мен өмүрүм никогда мындай адам уккан. Бир гана Айсалкын эже кредит зубный паста түгөнгөндө банктан кредит алып, анан зубный паста алат экен. Ушундайбы? Ушундай. Башка бир дагы адам ондай эмес, мен мындай уккан эмесмин. Менде зубный пастам түгөнсө кредит албайм, карыз албайм, жөнүнө барып бир зубный паста сатып келем да, мисалы. Кредит албайм да, мен неге кредит алайын? Бир зубный паста үчүн кредит алам. Ким бар да бир зубный пастага кредит алгандар бар? Паста эмес го, баары кредит алат да. Кредит алат. Мен зубный паста жөнүндө айткам. Зубный паста. Шампунь алыш үчүн кредит алабызбы? Шампунь алыш үчүн кредит керек эмес. Зубный паста алыш үчүн кредит керек эмес. Түшүндүңүздөрбү? Моющий средство сатып алыш үчүн кредит керек эмес. То есть риск банкротство жок. Себеби дегенде өзүңө керек гана нерсе аласың. Керек эмес нерсени бул жерде албайт экенсиң. Ошон үчүн бул жерде банкрот болуу мүмкүн эмес. Эми сенсиз да бизнес иштеп баштайт дейт. Бул жеринен мен түшүнсөк болот. Система, бул система. Системаны биз запускать ете турган болсок, правильно, грамотно запускать этсек, бюджетта биздин система бизден көз каранды түтүп иштеп баштайт бул система. Көрдүңүзбү? 24 саат бою иштейт бул система. Адам 24 саат бою иштей албайт, бирок система 24 саат бою иштейт. Ошон үчүн мына работает без вас дейт. Азыр бул жерде мисалы Бактыкан же дегендер бар, Салтанат же деген бар, Рахат же дегендер бар, Мээрим бар, мына азыр алдыңарыңызда отуруп да. Булар бир канча мамлекеттерден акча алат. Булар барбай эле просто акча түшүп атат. То есть сен аларсыз дагы бизнес иштеп атат башка мамлекеттерде. Менде деле то же самое, башка мамлекеттерде тоже акча бар. Эми неограниченный доход деген канча акчага өзүңдү бааласаң, ошончо акча тапсаң болот экен. Дальше. Компания аты Aloe Vera компания деп аталат.
Бул түбөлүк жашоочу продукция Forever Living Products болчу. Ушундай деп которулат эле. Алоенин өстүрөт экен көрдүк жаңдай. Ушундай бул барбаденсис миллерим алоэ десек, адамдар баягы үйдө өскөн алоэ эсеткен да. Көрсө алоэнин сорту көп экен. 450дөн ашуун сорт, мына сорт барбаденсис миллери деп аталат. Миллер деген ака ойлоп тапкан экен. Бул сорту ошон үчүн бул сорттун аты ошонун атынан коюп койгон да. Бул эң пайдалуу деген сорт. Тамыры 28-30 метрге чейин жердин түбүнө кетип, ошол жактан полезный витамин минералдардын баарын суруп алат дагы. Дүйнөдөгү эң пайдалуу деп табылган сорт болуп эсептелет да. Ошон үчүн именно ушу компания менен ушу алоэ менен иштейт биздин компания. Бул 3 мамлекетте бар. Мексикада, Доминиканская республика, Американын Аризона штатында миңдеген гектар жерлерге компания эгип алоэ. Ошонун негизинде анан продукция жасайт. Дальше. Мына Рексмон аксакал компанияны негиздеген, бул 78-жылы түзүлүп, азыр 41 жылдан бери иштеп атат. Жана биринчи келгенде кол көтөргөндөр, вот сенсиз 41 жылдан бери иштейт, мен 38 жылдан бери иштейт, компания баары иштеп атат. Бизден көз карандык түрдө. Кыргызстанда 10 жылдан бери иштеп атат, быйыл 10 жылдыгын кече ноябрь айында укмуштуу сонун семинар менен 10 жылдыгын белгиледи. Мына Рексмон аксакал бул өзү кесиби боюнча биолог, азыркы мезгилде бул 90 жаштан өтүп калды. Дүйнөдөгү 100 миңдеген адамдардын жашоосун өзгөрткөн, даже миллиондогон адамдардын жашоосун өзгөрткөн ушундай сонун бир мүмкүнчүлүк ойлоп тапканда. Азыркы мезгилде мен жасап аткан ишмердүүлүк, мен смело мындай сүйүнүп, сыймыктануу менен кыйкырып айта ала турган нерсе, мен жасап аткан ишмердүүлүк бул дүйнөдөгү миллиондогон адамдардын жашоосун жакшы жакка өзгөрткөн ишмердүүлүк да. Ошон үчүн биз Рексмонго аябай чоң терең ыраазычылык билдирсек болот. $4,5 миллиард товарооборот жасайт, 168ден ашуун мамлекетте иштеп атат компания официалдуу түрдө. Дальше. Мындай сертификаттар продукцияга бар, сертификат аркылуу биз көп нерсени түшүнсөк болот. Эми бизде кыргыздарда биз сертификат деген нерсени жакшы түшүнбөйбүз, ошон үчүн отуруп алып, мына алоэ жөнүндө биз жагыбызды карышып, ушул жөнүндө айтып отурабыз, какшап. Өлүккөн мамлекеттерде анчалык көп нерсе айтыштын кереги жок. Просто келет, сертификатты карайт дагы ала берет адамдар, уже түшүнөт. Понимает да, мына сертификат аркылуу. Биздеги сертификат мына түшүнгөн адам болсо эгер, Международный научный совет алоэ. Мына эң жаккан сертификат мына Международное исламское общество берген сертификат, халяльный сертификат. Бул продукция халяль деген түшүндүр. Эми халяль дегенде биздин организмге тымактай зыян алып келсе уже харам да, таза эмес. Көрдүңүзбү? То есть халяль дегенден биз күйбөйбүз. Бул таза тамак экен мына нерсе. Ошон үчүн бул сертификат бизге өтө жаккан сертификат. Эми ошондой эле Международный кошер еврейское общество деген бар, кошер деген сертификат бар. Еврейлер берген бул сертификат. Еврейлер дагы оң солдо өзүнүн сертификатын таратпайт экен. Биринчиден булар урук изилдеп, анан кийин почваны изилдеп жердеги весь процесс производства деп коет, өсүү процессин бүт изилдеп туруп, анан кийин гана ушул сертификатты берет экен да, мына сертификат. Эми Международный организация защиты животных деген бар. Жаныбарларды коргоо уюму. Бул жерде эч кандай фармацевтикалык лекарство жок, дары жок. Бул 100% натуралдуу продукт. То есть 100% натуралдуу нерсе. Жаныбарларга испытание болгон эмес да. И Международный научный совет алоэ мына ошол сертификат өтө жагат, мына сертификат. Азыр эми алоэ вера деген продукция көп да. Илгери адамдар ушундай чөп чар менен өзүнүн ден соолугун жакшы кылып алган, бизде аптека жок болчу. Аты Кыргыздарда аптека жок болгон, 100 жыл мурда дейли, может быть да. Вообще жок болгон. Адамдар ооруса чөп чар жеп жакшы болуп алышкан да. Андан кийин адамдар келип, дары дармек келип баштады. Лекарственный препарат, медицина деген нерсе пайда болду. Адамдар дары жеди, врачтарга каттады. Ошо менен акырындап барып биз кадимгидей ошодон зависимый болуп калдык да. Азыр эми адамдар дары дармекти жеп, тоюп, надан болуп, анан акыры дагы бир башка жолдорун издеп баштаганда алоэ деген ат чыга келди. Көрсө алоэ 5000 жылдан ашуун тарыхы бар экен. Алоэнин ден соолукка пайдалуу касиети дүйнө жүзүндө самый полезный деген өсүмдүктөрдүн бири экен да, бул эң адамга пайдалуу деген нерсенин бири экен. Алоэнин байыркы заманда алоэге берилген аты бар экен, доктор деген аты бар экен. Ошо доктор деген бул уже бирөөнү лечиткенде, бирөөнү жакшы кылганда анан доктор болот да, правильно? То есть мынаны ичет кез сиздин организмге доктор кирип кетет экен уже. Ошол жерде бир дагы доктор мына алоэ ичет сонун иштей албайт экен да, мындай ичет экен. Ошон үчүн бул анан баардык адамдар не болду эми азыр? Алоэ вера деген продукция жасап башташты. Азыр магазинге кирсең да алоэ, башка жакка барсаң да алоэ, базарда да алоэ, каерге барсаң алоэ деген товар бар да. Составына 1% алоэ кошсо дагы алоэ вера деп жазып кое берет экен. Мына сертификаттын маанилүүлүгү ушунда, мына сертификат. Международный научный совет алоэ мен билишимче Кыргызстанда мына ушундай сертификат менен только биздин продукция бар. Бул сертификат составы 50%ден жогору алоэ болгондо гана берилет.
бул сертификат берилиш үчүн аябай көп көзөмөлдөрдөн өтүш керек. Весь процессти булар көзөмөлдөш керек. Производство, там выращивание процесс бардыгын көзөмөлдөгөн үчүн ушундай сертификат берилген да. Бул да өтө маанилүү сертификат. Азыр базарда алоэ деген нерсе толот, бирок ушул сертификат жок болсо, биз анын канча процент, канчалык деңгээлде жакшы алоэ экенине ишенишибиз кыйын болуш керек. Ушуну түшүнүп алышыбыз керек да. Дальше. Эми мына жерде негизинен 4 продукция бар. Мына алоэ гель, алоэ персик, алоэ freedom и алоэ berry нектар деген 4 ичимдик бар. Ушу 4төө негизги товар оборот жасайт. Эң көп сатылган продукция ушулар. Ошонун ичинде мына алоэнин гели эң биринчи пайда болгон, азыркы мезгилге чейин эң популярдуу ичимдик. Эмне үчүн керек мына алоэ да? Керекпи же керек эмеспи ушулардын баардыгы? Караңыздар, азыр көрсөм, бизде оорулар 3 түрдүү себеп менен пайда болот экен. Биринчи себеп экология начарлап кетти. Эгер адамдар натуралдуу нерсе колдончу экен, экология деген биздин айлана чөйрөбүз. Бизди курчап турган чөйрө экология деп аталат да. Азыр илгери мисалы мен кичине маалымда жайлоого чыгат элек. Жайлоого чыккандар барбы? Кол көтөрүлөчү, пожалуйста. Жайлоого чыккандар барбы? Тоон башына жайлоого чыгат элек. Жайлоого чыкканда, жайлоодо аялдар башына айран менен эле жууп коет эле, шампунь жок эле дейт. Анан чоң мындай чарага деп коет эле, ошонун ичине идиш аяк салып алып туруп, булактын боюна барып отурат эле дагы, ошол жерде кичине бир пиалага неме салып барат, жана күл салып барып туруп, анан баягы идишти күл менен эле жууп коет эле. Болгонбу ушундай ije? Баягы чач башта айран менен жуугандарга элестиңизби? Элестиңиз. Ооба. Көрдүңүзбү? Ушундай баардык колдонгон нерсебиз натуральный болчу. Бүт натуральный болчу. Ошон үчүн адамдарда организм жакшыраак болчу. Мына экологиянын таасири тийип атат азыр эң чоң. Эми экинчиден, адамдарда стресс көп азыр. Илгери кычалак болуп жүргөндө эле адам көрбөйт элек да. Курсак тойсо эле ырдап эле жүрө берет экен көчөдө. Правильно? Илгери мына аксакалдар, акелер, эжелер жакшы билет. Азыркыдай көрмөсө стресс. Стресс дагы чоң ооруларга алып келет экен да. Возбудитель, стимулятор раковый клетки деп коет экен. Ошо онкологиянын келип чыгышына дагы стресстин таасири көп экен. Ишемический сосудистый заболевание деп коет, ошонун баардыгына стресстин таасири тийип атат азыр. Ошондой эле эң акыркысы бул наследственный деп атат. Атадан балага, энеден балага калып аткан оорулар экен да. Мына 3 себептен адам ооруйт экен. Эми бизде 100% ден соолугу чың адам болбойт экен. Азыр ушул жерде 40 адам отурсак, ушуңуз баардыгыбыз бир автобус жалда отуруп алып туруп, бир жерге барып анализ тапшыра турган болсок, сөзсүз бир проблема чыгат экен да. Же 100% ден соолугу чың адам болбойт экен. Мен мисалы ден соолугум таза деп ойлойм, азыр барып текшерилсем, бир нерсе проблема чыгат экен сөзсүз түрдө. Көрдүңүзбү? Бизди не деп коет экен? Относительно здоровый человек деп коет. Салыштырмалуу ден соолугу чың адам. Экинчи категориядагы адамдар предболезненный состояние деп коет, орусча айтканда. Кыргызчасы мындай оорунун алдында турган адамдар. Уже башталды. Там болит, тут болит, женский жак шамалдап турган, почка ооруп калыптыр, белим жакшы ийилбей калыптыр, суставда проблема пайда болуп калыптыр. Ушундай тааныштарыңыз барбы сизде? Барбы ушундай тааныштарыңыз? Проблема башталган адамдар барбы айлана чөйрөдө? Толук. Бар. Экинчи категориядагы адамдар. Үчүнчү категориядагы адамдар уже конкретно больной адамдар, ооруп калган адамдар. Эми больной деген катуу теткен, ошон үчүн медиктер булар пациент деп тергеп коет экен. Кыргыздар асасынан тергейт экен да, больной деген катуу теткен. Больной десе катуу теткен да. Эми караңыз, больной адамдар, ооруган адамдар. Эми биздин организм как машина сыяктуу экен. Биз организмди майлап жоолап жүрбөсөк, биздин организм постепенно бул не болот экен, начарлап кетет экен да. Азыр кандай жашап аткан болсоңуз, ошол бойдон дальше жашай берсеңиз, эч организмге кам көрбөй турган болсоңуз, 5-10 жылдын ичинде жанагы относительно здоровый адамдар, салыштырмалуу ден соолугу чың адамдар акырында предболезненный состояние өтүп кетет экен. Азыр предболезненный состояниеда турган адам, оору башталган адам, 5-10 жылда уже конкретно больной болуп калат экен да. Ооругандан кийин биз каяка чуркайбыз? Врачка. Врачка чуркайбыз, врачка барабыз, врач бизди текшерет. Катуу оорукчан болсо больницага жаткырат. Бир аз жакшыраак болсо каяка жөнөтөт? Аптекага жөнөтөт. Үйүнө никогда врач жөнөткөн эмес адам. Сразу аптекага жөнөтөт. Жазып берет да, колуңузга карматат аптека. Эми аптека деген бул фармацевтикалык бизнес, азыркы мезгилде дүйнөдөгү эң өнүккөн бизнестердин катарына кирет экен. Бул аптека фармацевтикалык бизнес, бул наркотик бизнестен жогору экен. Түшүндүңүздөр, а? Ар бириңиздин үйүңүздө наркотик жок, ар бириңиздин үйүңүздө бирок дары бар. Ушундай болуп атат. Фармацевтикалык бизнес. Азыр дүйнөдө өнүгүп аткан бизнес экен. Эми мына алоэ неге керек экен? Көрсөң, мунун составында 12 витамин, 18 аминокислота, 20дан ашуун минерал, 200дөн ашуун пайдалуу компоненттер бар экен. Полезный питательный компоненты деп коет. Ушул витаминдерден, минералдардан, аминокислоталардан, полезный питательный компоненттерден, макро-микроэлементтерден биз турат экенбиз. Биз ошодон түзүлүппүз да. Эми ошолор жетпей калган үчүн, ошон үчүн оору пайда болот экен.
дары жетпеген үчүн эч ким оорубайт экен өзү. Көрөсүз, ошон үчүн мына алоэни биз эртең менен кечинде 30 граммдан жок дегенде ичип баштасак, бул биздин жанагы иммунитет деген нерсени күчөтөт. Иммунитет Алла Таалам берген врач экен да. Иммунитет күчтүү болгондон кийин бизде постепенно бир-экиден оорулар анан жоголуп баштайт экен. Иммунитеттен күчтүү дүйнөдө бир да врач жок экен көрсөк. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн мына иммунитеттин тамагы болуп эсептелинет. Витаминдер, минералдар, полезный питательный макро микроэлементтер ошолордун бардыгы иммунитеттин тамагы болуп эсептелинет да. Эми биз азыр ооруганда врачка чукуп атабыз, ошол жерден укол алып атабыз. Эптеп убактылуу жакшы болуп атабыз, анан иш жакшы боло албай атабыз. Иммунитеттен күчтүү дүйнөдө бир да врач жок. Иммунитетибизди жакшыртып алалы. Иммунитетибизди жакшырталы. Көп проблеманы ошол иммунитет өзү чечет. Биздин организм өзүн өзү калыбына келтирүүчү касиетке ээ. Ишенсеңиз да, ишенбесеңиз да ошондой. Бир жерин кессе өзүнөн өзү бүтөт. Иммунитетиң жакшы болсо тез бүтөт, иммунитетиң начар болсо чирип ирип зоргодон бүтөт да. Ошон үчүн биз иммунитетке жардам бериш үчүн мына алоэни ичишибиз керек экен. Менде 5 балам бар. Келинчегим 7 адам болуп, каждый день биз алоэ ичебиз мына. Кичинеден ичип турабыз. Неге? Себеби мен жеген тамак курсакты толтуруп атат, бирок витамин, минерал жок болуп атат. А мына алоэни ичкенибизде бул витамин, минералдар менен организм камсыздайт дагы, иммунитетин жакшыртып атат. Ошон үчүн ичебиз мына нерсени. Күн сайын ичиш керек. Ар бирине керек. Ар бир адамга керек. Көрүңүз, не только больнойлорго, ар бир адамга. Больнойлорго 5 эсе көбүрөөк керек. Азыркы мезгилде ооруп аткан болсо. Аябай күчтүү дозада ичиш керек. Бул дары эмес эч кандай. Бирок мына нерсени иче турган болсоңуз иммунитетиңиз күчөйт. А иммунитет өзү бардык нерсени жайына салат. Мына дагы бир жолу кайталап айтам да. Ошон үчүн кээ бир адамдар мынаны дары деп көтөрүп чыгып атышат. Чудодейственный какой-то бир сыйкырдуу препарат эмес. Иммунитет ичегилериңизди тазалайт, жумшарып, жыргап каласыз. Ичкендер барбы? Кол көтөрүңүздөр, пожалуйста. Сары банканы ичкендер. Өткөндө бирөө бир чоң эле немеге берсем, мына алоэни ичкенде чоң эле адам мына алоэни ичип жүрдү, эже, 70ке чыгып калган. Аябай жактырып, сонун жыргап ичип жүрүп, анан бир врачка барса, ушул нерсени ичип атам, аябай жакшы болуп калдым десе, алоэ деген дейт, стимулирует раковую клетку деп коюптур. Ракты козгойт деп коюптур. Ушул рак козгосо толакын биздин бүт семьябыз рак болот эле уже. 3 жылдан бери ушуну иче берип, ичишти. Наоборот, каждый день өзү жакшы сезип атабыз. Ичегиңиз тазалангандан кийин, организм тазалангандан кийин сиздин немеңиз өзүңүздү жакшы сезип баштайсыз. Эртең менен сергек туруп, күндүзү энергичный болуп, аябай жакшы болуп калат да. Ошон үчүн мына нерсе аябай керек. Ичкендер бар экен, мына ичкендер жагат да, сизде ичип көргөн